Тылым карыткан кыргыз элибизде өтө жакшы сапаттары бар. Батырдык, айкөлдүк, берешендик, акылмандык. Бирок элибизди артка тарткан болгону 3 сапат бар. Бул кошоматчылык, ачкөздүк, анан көрөлбастык. Бүгүнкү күнү кошоматчылыктын туу чокусуна жеткен жер. Бүгүнкү күнү көпөстөр, жемкорлор, уурлар кайсы бийлик келсе, ошолордун гана кызматын кылат. Бийликтегилер болсо, ошолор менен чырмалышып кетти. Бүгүн элге эки нерсе жетишпейт. Бул ишенич, анан үмүт. Ошол ишенич менен үмүттү алып келүү үчүн мамлекетте биринчи мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Баш мыйзамда жазылгандай. Мыйзам карапайым элге эмес, галстук тагынган бийликтегилер үчүн иштеш керек. Экинчи учурда темирдей тартип керек. Анан акыйкат башкаруу керек. Эгерде ушул 3 нерсе болгон болсо, анда бизде өзгөрүү болот. Эгерде жараткан колдоп, Кудай буйруп, эгерде президент болуп калсам, биринчи кезекте сөзсүз түрдө темирдей тартип орнотуп, акыйкат башкаруу менен элдик генерал катары элдик бийликти элге мен кайтарып берем деп сөз бердим. Буга мен толук ишенем, колумдан да келет. Кудай буйруп, президент болуп калсам, ким чыккынчылык кылып, кана санатайлык менен билип туруп биздин жерлерди берген болсо, аларды мыйзам негизинде сөзсүз жоопко тартылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, чечилбеген маселелерди коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөштүрүп, тез арада чечиш керек. Бул боюнча мен алгылыктуу жумуштарды кылам деп сөз берем. Уңгар тоо болгондо дагы билесиздер. Бул жерде болгондо саксынын жаштары менен биз бирге чыкканбыз. Андан кийин чегара кызматкерлери да чыккан. Ошол көрүнүш ошол боюнча турат. Бүгүнкү күнгө чейин чечилген жок. Мына азыр бизде Постбек деген жер бар. Аксы, Мукурайлы бар, үстүндө Актерек деген жер бар. Ошодон баштап Коштоо, Кыргызстан, Өзбекстанга өттү деп отурук биз. Мал жайытуусу чыгара элекпиз ал жака. Ошондой топ болоң. Ал бийликте отурган адамдар о креслодо чалкалап отурат, биздин жерибиз турат деп отурат. А бияка өтүп кетти Өзбекстандын эли уже. Эртеңки күнү келип бизди мына жайыт мына. Сол жаңыңызды карасаңыз көрдүңүз. Ушул жайытка чейинкине полный Өзбекстанга өтүп кетсе биз мал жайыт кайга алып барабыз малыбызды. Анан бардыгы шайланат. Шайлангыча раза достойный убадаларды берип атат. Мына эми айтайын. Биздин аялдарыбыз, балдарыбыз Россияда иштеп атат. 55 000, 60 000. Мына азыр үйгө кайтам деген малда 60 000 2 ай иштеп айлыгын алып анан кайтыш керек экен. Бир самолет учкан жок, билетти арзандаткан жок. Бул Кыргызстандын шалаңкы, Кыргызстандан Россия жүзү курган үчүн ошондой болдубу же ушундай болдубу? Мына елден карапайым елден ар бир ушерде турган ар бирөөнүн бирден баласы ошакта. Россияда кел албай отурат балдарына. Бала билет деген нерсе 60 000, 70 000ге чыкты. Биринчиден айтайын, акыркы сурооңдон. Президенттин толук укугу бар. Экс-президенттин. Ал айтыш керек болчу. Бул биринчиден. Бизде мурунку ким болгон? Сооронбай Шарипович, ошону. Ошонун толук укугу бар. Тең ата сүйлөшкө. Сөзүм бөлбөй тур. Акыркы сөзүмдөн жооп берейин. Сен айттың менен. Мен 1,5 жылдан бери эмне болуп атканын билесиңби? Кой таш окуйт. Эмне айып үчүн билесиңби? Эмне айып? Айтып бер десеңиз айтып дагы берем. Жок, айтпай эле кой. Мен мактангым келбейт. Болгон айым Атамбаевди тирүү кармап чыкканым. Сүйлөшүп. Рахмат. Бул бир. Экинчи, айым азыркы бийликти алып келгеним үчүн сен мактап аткан адамдарды түшүндүңбү менин? 5-6-сында мен өзүм барып, ички иштер министрлигин башкарып, бардык жаштар менен шаарды талап тоноого болтурбай, колумдан келген аракетти жасадым. Бул экинчиси. Анан мен кантип айтам? Эгерде куугунтукта жүрсөң, билет маселеси менен башкалар айткан. Чегара маселеси боюнча эртең келет. Сен ушундай сөздөрүңдү азыркы өкмөт башчысына айтсаң жакшы болмок. Садыр Жапаровка мен ачык эле айтайын. Түптүр. Бүгүнкү күнү чегарага ким жооп берип атса, ошого суроо берсең болот.
Мен ел менен жолошууну, урматтуу туугандар, 2 күн болду. Сен айткан жерлер берген болсо, мен Кудай кааласа болуп болгон болсом, мен баягы айтып кетем. Сөзсүз чара көрүлөт аларга. Барабыз, элдин алдында мактанып сүйлөйбүз, ошо менен унутулат. Бирок ушул сөздү мен биринчи жолу айтып атам. Биринчи жолу силердин алдыңарга келип. Ага чейин Курсан Асанов эмне жасады? Кандай гана тополоң болгон болсо, элдин башына караңгы, түн түшкөндө Курсан Асанов ошол жерде болду. Ошондой эле ак сели менен дагы кошо болгон. Мен президент болсом, тең ата сүйлөшөм. Россия болобу, Америка болобу, Өзбекстан, Казакстан болобу, кандай маселе болсо дагы элдин кызыкчылыгы үчүн чечүү керек. Биз кыргыз эли өзгөчө элбиз. Демократиянын, чындыктын күрөшү аксыдан башталган инем. Аталар билет. Кыргыз эл эркин эл. Кыргыз элге кандыктын кереги жок. Бийлик качан эл ишенимине ээ болот? Бийлик көрүнгөндү коркутуп, жүрөгүн үшүн алып, башкарган кечирим суратып, ар кандай немелерди жөнөтүп, СМС-каларды. Андай бийликтин бизге кереги жок. Бийлик ар бир жарандын жүрөгүнүн толтоосунан орун алып, ар бир жарандын укугун коргогон бизге ошондой бийлик керек. Мекендештер боюнча мен дагы сенин сөзүңө кошулам. Бүгүн 1,5 миллиондой жүрөт. Бирок мен дагы туруп азыр айтсам болот. Эртең президент болгондон кийин баарын кайра артка. Андай эч ким бирин дагы колунан келбейт. Элди эл багып атат. Мен дагы колдойм. Мамлекеттин болгон бир гана милдети бар. Элге кыла турган. Айтайынбы? Акыйкат башкаруу менен мыйзам бардыгына бирдей иш керек. Бечаралардын балдарын камабаш керек, жөндөн жөн чуртоо менен, жөндөн жөн коркутуу менен. Эртең шайлоого иштеп бересиңер деп. Бардыгына мыйзам именно чиновниктерге керек. Эң туура. Ошондой болуш керек. Мекендештер боюнча сөзсүз келечекте экономикасы жакшырат. Ошондойну эгерде мен болуп калсам, ошол жакта жүргөн мекендештер, сага окшогон жаш балдар айрыкча кандай гана болбосун, кадр тандоодо бул кесипкөй, өз мекенин сүйгөн, тажрыйбасы бар, жогорку билимдүү, күчтүү адамдардан турган команда түзүш керек. Бизде ошондой болуп атабы? Бүгүнкү күндө жок андай. Жок. Бардыгыбыз айтабыз. Бирок мен айткан сөзүмө убакыт бересиңер, эгерде Кудай каалап болгон болсом, сөзүмдүн үстүнөн чыгам. Ушул жерге келип, буюрса жолууга биринчилерден болуп келгенде, ошондо дагы суроо узатасың. Урматтуу генерал, кечегиде генералдар чыгып бүт сүйлөдү, теледебат болду. Улуу баягы иштеп чыгып кеткен генералдарды апарды. Ошондордо мына кармалгандардан, төгүлгөндөрдөн, акчалардан деп айтышты. Мадрайым жөндөчү айтышты. Ошол акчалар төгүлбөптүр да. Төгүлбөптүр. Анан бул кыргыз элине алдаганы банка, анан телевидениядан чыкты. Мына ушул жерде турган бардык эле көргөн болуш керек. Мен мына шайлоо катары телевидение, YouTube'да күнү менен көзүмө жашым агып кеткенче отурам да. Ушул кимизи кандай экен деп карап отурам да. Төгүлдү деп айтып, төгүлбөптүр да, бул нерсечи төгүлбөптүр да. Мына кече жакындан баштап төгүлдү деп атат. Ушуларга бийлик карап, анан болбогондон кийин ал нерсени кыргыз элин алдап төгүлдү. Мына Кытайдын карызы үчүн мен жалган айтсам, туура эле айтып коеюн, микрофонуңуз колуңузда турат. 2 миллиард канча миң төгүлдү дедил, ал төгүлгөн жок деп кайра артынан чыкты. Дасик бар ушул күнгө чейин төгүлө элек бул нерсе деп тура отур эмеспи? Төгүлө элекпи? Анан эмнеге себептен аны төгүлдү деп элди алдап атат? Неге алдап атат антип төгүлдү деп? Төгүлбеген нерсени анан түрмөдө мыйзамсыз жаткандарды чыгарабыз дейт. Чыгарсын, биз тилектейбиз, чыгарсын. Күнөөсү жок, жана сиз айткандай бейгүнөө. Кичине болбогон иш менен камалган, анан жанантип колуна бир-бирлер тыгып каматкандар биздин инсандар бар. Ал кыргыз эли. Мен күйбөйм ошолор үчүн, ни за что жаткан үчүн. Бирок ошолорду карап, амнистия берип чыгарсын. Анан мына ошолорду апарып туруп, тыгып туруп, сурап калган кыргыз элинин карсын антип карсы менен төлөп туруп кутулуп койбойт. Эч жердечи атабыздан калган нерсе бар. Анын куну деген нерсе бар. Кыргызстандын мамлекетин жеп атканда ошол Мадрайым кошон адамдар ошону ойлош керек болчу. Келечекте бир акылдуу адам чыкса, биздин артыбыздан куугунтук балдарыбызга чейин болсо, ошол малда мен кантип төлөп берем деген ой болуш керек болчу ошол адамдарда. Міне бийликке барганда кыргыз эли менен эзептеш кыйынбы? Ар бир пенде ушеге келип президенттикке талапкер, депутаттыкка талапкер болуп келип аткан малда мен барсам оңдоймун деген сыңгана сөзүн уктук. Алар барганда айыл жери менен эч ким эзептешкен жок. Ал төлкө Бишкектин айланын тегерегинде СОС помощью
Пенсия пасоясы барбы? Жолу бузулуп кеткен, атактуу адамдары барган жерлерин оңдоду. Мына биздин Аксы жериндеги жолдун кайерин оңдоду. Келип базып кеткен жолу 5 сантиметрге жетпейт. Кеткенден чукушуп көрүп туруп, ушинтип коюп тур да дейт. Мына эми карап туруң, менин үйгөнүм. Мамлекеттен ошончо мен Кытайдын жери келип бастыбы? Баскандай достойный кылып биздин айыл өкмөт менен биздин акимчилик не текшерип албайт аны. Ошондой укук берилбеген буга. Берилсе же биз билбейбиз. Мына эми кеткенден жолдор бузулгандан ушинтип базып коюп тур да дейт. Кыргыз мамлекеттин банкына канча миң акча кетти Которулдага. Міне ошону кылып атканда айылдан, айыл өкмөттөн же жаштардан уюштуруп текшергиле. Силер өттү дегенде өткүзүп алабыз деген кол коюлбайт бул документтерге. Өзүм билем, Бишкекте жатып аксынын мына жолун оңдойсуң дейт, оңдойт, кетти. 2 фура бир белен таш өткөндөн кийин жолуң карасаң чачылып жатып калат. Биз ошол жолдо жүрөбүз. Анан нердеги мен чоңдорго кайрылып кетем. Андай өттө чоңдорго кошоматтык болбош керек. Президент келип атса жолун тазалап атыр. Президент ушул жолдо баспаганбы? Ал кеткенден чачылып калып атыр жолу. Міне антип жашырышат бардыгы. Биздин мамлекет бардыгы ушинтип жашырып отсак, биз бир түңгүйгө камалабыз. Жарылбаган жара ошондой жарылат. Анан эли чыгат бу жерде. Оңдоо жолду тим кой, чукурга түшсүн ошол машинеси. Президенттен лакыйып жамбашты урдуп кетсин ушу айылдан. Анан келсе кум төгүп коюп жашырат дагы. Жол оңдолбой жатат. Айылдагы ушул жерде жаткан 1000 деген таксист бар бизде. Ошо байкуштар жаман машинеси, жакшы машинеси менен налогун төгүп атат. Ошол налогду Аксы элинен чыккан налог деле айыл өкмөткө которуп, акимчилик менен биргелешип асфальттеп бүтүрсө болобу? Биздин өзүбүздүн түшкөн машинеден түшкөн налогду чоңдордун чөнтөгүнө кетип атыр. Кыргыз элине кайсы налог калып атыр бу жерде? Жери десе жерине берип атыр, малы десе малына берип атыр, асфальты десе асфальты. Жада калса үйдө иштелбей турган машинең бар, пасояң чыкпай туруп налогун алып атыр бардыгы. Мына бирөө чыгып акими бар, чыкпайсың, каерде алдым сенден деп айтсын, мен айтам. 41 жылкы машина бар менде, УАЗ, 41 согуштун УАЗы бар. Ушуга энче төгөбүз налогду. Болбойбу, пасояң чыкпайт дейт. Эми мына да бир нерсе. Эми айыл жерине кредит беребиз деп атасыңар. Мына мен кече кредит алайын деп барсам айтты. Мал каттаттыңбы дейт. Пасой үчүн 3 жандык каттаттым. Мен калп сүйлөгөн бала эмесмин. 3 эле жандык каттаттым. Алсатынга барып, биздин айыл өкмөткө барып кредит алайын десем, 3 жандыгыңа сага кредит берилбейт деди. Эми угуп туруң, сүйлөшүү жол менен алса болот экен. Ал малды каттатсаң, пасояң жок экен. Бул мамлекеттен бөлүнгөн пасояны кантип жок кылып коет? Мен түшүнбөйм бугачы. Биринчи баягы түрмөдө жаткандар деп. Мен өзүм башымдан да өттү. Ал жакта эч кимдин баласына мен дагы каалабайм. Ошон үчүн Садыр Жапаров дагы өзү ошол жакта жатып акыйкатсыз болдум деп атат. Ошонун эсебинен чыгарам деген ойду айтыш керек. Башка кеп ар бир чыгарган боюнча жалпы элге маалымат бериш керек. Ал жерде кимдер чыкпаш керек? Адам өлтүргөндөр, баңгизаттар менен аралашкандар, жемкорлор, ошондор оор кылмыш жасагандар чыкпаш керек. Экинчи сага просто Садыр Жапаров келгенде барып элең ушул жерде. Мен жок элем. Бекер болуп тур дейм. Сен мага кайрылтасың, мен премьер-министрдин же президенттин ролунда турам да. Бул жакшы көрүнүш. Мен президент болуп, bir aydan keyin kelgende şu soruğunu bersen, ошондо мен так жооп бер, айтканың келсин. Бул бир. Экинчиден, мен бүгүн аттанганы менен сен кандай укукка ээ болсоң, мен дагы ошондоймун. Сенин айткан сөзүң, иним, бул азыркы бийликке сабак болуш керек. Мен колумдан келет болчу. Эгерде ошол жерде өкмөттө отурганда, мурунку экисти атын айтпай да коеюн. Бир генерал айткан, бул жемкорлордун, каралардын заложниги болуп калды дедилер. Азыр эмне болуп атат? Кече жыйында келбедим дейсиң, иним. Кимдер келди? Bir 10 bin, 20 bin adam geldi. Geldi. Köp geldi. Kim yap geldi? Özleri geldi. Avtobuslar men deydi. Neydi men bir ön jaman demem. Sen aytkan Kamçıya Kıdırşayevdi tanıyım. Alдағы mekençil. Granitsa boyunca men aylayım özünü kolga aldı. Çeçet degen işeniştemin. Bırak bu çekara masalesi. Öte kıldat mamile kılış gerek. Ağadağı o vakit verse o vakit saat gerek. Bırak jemkorlar, urmatlı tuğanlar. Köpöstör. Eldin akısının çekenden keyince. Eldin akısından milyardagan akçanı çep.
болгон моонча төлөп анан эмне үчүн кыргыз эли жалпы кыргызстандыктар андыктан аксылык туугандар биз өзүбүздүн маянабыздан Кыргызстандын тышкы карызын төлөшүбүз керек. Ага мен каарманча каршымын. Ким бардыгыны көпөс менен жемкорлорду жегендерини кустурбай мыйзам негизинде кайтартып бардыгыны казынага чүртүп тышкы карызды кутулса болот. Ал жасоону менин колумдан келет. Сөзсүз. Баягы иним сен бергенде суроо экен, Уңгар тоо маселеси Дерексай дейт. Өтө кыйын маселе. Бирок мен дагы чегарачы кызматта кызмат өтөгөм. Эгерде чегара дарыянын же көлдүн боюна келип такалып калган болсо, чегара так ортосунан бөлүнүш керек экен. Бул жазылбаган мыйзам. Эгерде тоо жерине келген болсо, тоонун чокусунан бөлүнүш керек экен. Бул жака өтпөш керек экен. Бул ошондой мен билгенден. Мына мисал үчүн мен Ошто жашап жүргөндө билесиздер, Гүлбөр талаасы бар го, тоонун бир жагына чейин өтүп келген. Биз көп нерседен уктуруп койдук. Мен сенин айтканыңа кошулам. Кой таштагы окуяда экен, мен бир нерсени айтайын, урматтуу туугандар. Кой таштагы октябрдагы болгон окуя боюнча кылмыш козгоду, ар кандай сабак алдым. Эң негизгиси мен өзүмдү өзүм мактабайм. Бир гана нерсе, мен ошол күндөрү Кой таштагы окуя боюнча, кечеги октябрдагы окуя боюнча жасаган кыймыл аракеттериме бир да өкүнбөйм. Кандайдыр бир өлчөмдө мамлекетибизде тынчтык, туруктуулук болгондугу үчүн, салым кошкон үчүн мен сыймыктанам. Бул дагы байлыгым жөнүндө сураптыр. Өткөндө дагы байлык жөнүндө Шамал Сайда ушул жерде дагы айтканда айткам. Ооба, байлыгым дейт, канча миллиард дейт. Болсун ошол. Адахам Кимсенбаевич айткандай. Бардыгы болсун. Эки нерселе бар деген. Арендага берген. Бул көк үй менен ак үй дедим. Бирок оозума салып койгон экен. Бир жумадан кийин барып, көк үйүнү алам дедим эле. Элдин жардамы менен ошондой болду. Эми суроо туулат, ак үй калыптыр. Бул дагы жараткандын жардамы менен, элдин жардамы менен бул дагы алынат деген жакын. Таш көмүрдөгү жолдор дейт. Азыркы эле айтылгандай жолдор боюнча мен келип алып, эртең бүрсүгүн оңдотуп берем. Айлыгыңарды көбөйтүп берем. Анан электр энергияны моундай кылып берем десем туура эмес болот. Кыргыз элибизде жакшы айтылган сөз бар. Баягы төшөктү карап, аякты узатыш керек дегендей. Бүгүн казынада эчтеке жок. Мен билгенден 40 миллиард жетишпегендик бар. Бул болгону. 1-2 жылдан кийин азыркы иним айткандай тышкы карыздын төлөө учуру келди. Аларга төлөй албасак башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кем байлыктар азыркы иштеп жаткан. Кээ бир айтып атпайбы? Тоону бузуп туруп эле апарып жөндөнүн өткөзүп берсек дейт. Кайсыл гана кем болбосун, айрыкча жетим тоо. Мен каарманча каршымын. Эч качан турган байлыкты иштетпестен туруп, жөн эле казып, Кытайга башка мамлекетке берип, карыздан кутулабыз деп көз боомолчулук кылбашыбыз керек. Бардык элдики. Карызды башкача жол менен кутулсак болот. Бул баягы экспортко кетүүчү деп Тилек Токтогазыев жөнүндө баягы эт маселеси боюнча. Бул дагы жаш деп, жаш министр болду, мен билгенден 1-2 жолу көргөм октябрь окуясында. Азыр министр болуп иштеп атат. Ийгилик каалайм, ал дагы жаш. Бирок бир маселе, кечеги чыгарган буйругунда көптөгөн наразылык болуп атат. Иним укса ошону бир карап койсо туура болот. Бул кече Нарында болгондо дагы, Таласта болгондо дагы, Нарындан Өзбекстандан келип койлорду, малдарды, жандыктарды алып кетет экен. Бүгүнкү күнү сыртка чыгарбай койду этти. Бирок мамлекеттин ичинде да эт 420-450 ошондой. Аксыда канчадан эт? 400 сом экен. Арзандаган жок. Демек, биз сатууга уруксат беришибиз керек. Бербесе туура эмес болуп калат. Эл жашай албайт. Эл жашай албайт. Айрыкча кыргыз эли көчмөн эл болуп,
Biz bardıq жерде жандыктар менен өзүбүздү багып келатабыз. Мамлекеттен бир гана жакшылык элемдени күтөт. Туура саясат жүргүзүш керек. Ошондуктан мен муну өзгөртөт деген ишеничтемин. Акыркы суроо 6-2 октябрда Аксыда шайлоо учурунда Биримдик Кыргызстан, Мекенден Кыргызстан партияларын кылган кылыктарынан улап келип чыккан окуялар боюнча бүгүнкү күндө бир жакты төргө жүрүп жатат. Бийлик алмашып адилеттүүлүк болот десек, тескеринче мурдагыдан да жаман болуп жатат. Тилекке каршы бир бала каза болгон, бирок анын өлүмүнө саясий заказ менен бейкүнөө 2 бала камакка алынды бүгүнкү күндө. УМК ГКМБнын жастыра Улуттук коопсуздук комитети Ички иштер министрлиги МВД тарабынан эки тараптуу мындай жакшы жыйынтык чыкпай атат. Сиз элдик генерал катары ушуну кандай карайсыз? Жардамыңызды берсеңиз дейт. Урматтуу туугандар, бул айрыкча жаштарга, жалпы кыргызстандык жаштарга, спортсмендерге кайрылуум кетет. Бүгүнкү шайлоодагы талапкерлер 18 талапкер чыктык. Бүгүнкү ар бир талапкердин аркасынын артынан өзүнүн тарапташтары бар. Анын ичинен аталары, апаларыбыз, эжелерибиз, агаларыбыз, инелерибиз, спортсмендер бар. Мурункудай эле мен жаштарга кайрылам. Бул учурда өтөт. Болбогон кызыкчылык үчүн бири-бирин көңүлүн оорутуп, туура эмес жүрүштөргө барбаш керек. Мына кечеги болгон 5-6 октябрда дагы бул жаш балдардын күнөөсү эмес. Бул жалпы мага окшогон деп айтайынчы. Бардык ошол мага окшогон. Ошол учурда партиялардын лидерлери болобу, тарапташтары болобу, жер-жерлердеги кураторлор болобу. Ошонун айынан мына бүгүн жаш балдар болбогон партиялар үчүн түрмөдө турат экен. Бул өтө көйгөйлүү, туура эмес чечим чыгарган. Бирок арадан бир адам каза болуптур курман. Анын да туугандары бар. Мен учурдан пайдаланып, бүгүн Ички иштер министринин жетекчилигине Улан Ниязбековго, ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетин жетектеп турган Камчы Кыдыршаевичке кайрылып кетем. Как жаран катары Аксы элинин атынан ушул көрүнүштү көзөмөлгө алып, бир тараптуу эмес, толук кандуу төргөө жүргүзүп, акты ак, караны кара деп ушул чечим чыгарат деген ишеничтемин. Ооба, бул жерде ошондой орун алган, бирок жаш балдар жөнөкөй бирөөнүн заказы менен аткарылган болсо, бул туура эмес көрүнүштейм. Мен ким катты жазган болсо дагы айтам, бул боюнча мен бүгүнкү күнү бирөөгө буйрук бере албайм. Мен суранып кетем, бирок талап кыла аламын сөзсүз түрдө. Рахмат. Урматтуу Курсан Асанович, урматтуу Аксы элинин тургундары, Алабыкка, Чаткал, бул жерде не деген азаматтар келип бүгүн элдин тагдырын, көйгөйүн Курсан Асановичка билдиребиз деп, көңүл көкүрөктөгү дартыбызды айтабыз деп келип отурабыз. Мен да Алабыкканын 1-майынан келдим, фамилиям Баязов Сайдазим. Эми биче эмне деп айтабыз? Токтогул кезинде 35% аксылык туугандар иштеген. Кай жерде болсо күчүрмөндүгүн өздөрүн көргөзгөн. Акыйкат ушул жерден башталды деп мына тиги курман болгон жигиттерибиздин эстелигинен машина менен, такси менен өткөнүңдө 1 саатка чейин кандай адам жүрөгүң езилген боюнча өтүп кетесиң. Ыйлабасаң ыйлагың келет. Акырети бакайыр болсун дейбиз. Ошол өткөн жигиттердин. Азаматтар, асылыктар. Жеңи жок атанын ырын Аксыдан баштап Наманганга чейин пиретип учкан кушту Наманганга чейин айтып берген жеңи жок. Ошол эл ушул, таланттуу эл ушул, күчүрмөн эл ушул деп айтам мен. Акыйкаттын чегин мына 1 болуп ушулар баштап Курсан Асанович өзүңүз мына күбө болгонсуз. Ошон үчүн элди олтуруп туруп күнү-түнү канча мактасаң ошончолук арзыйт деген үмүттөбүз. Экинчиден элдин атынан сизге куш келипсиз дейбиз. Один воин, не воин поле дейт. Бул деген ушул биздин азаматтар Садыр Жапаров болобу, Кимсанбай болобу,
murunkulары болуы. Елдің көй-көйі мұрда біздің райкомдар, акитиптер, атта, ұшыны өз көзімізбенен көрдік, мына 70-ке толып атабыз. Ушылар аттың үстінде жүріп, елдің көй-көйі менен, кем бағал менен да, жұмысшы менен да ұшырашып барып, ошылардың тағдырын аттың үстінде чечкен. Азыр компьютерде отырып алып чечіп açабыз біз. Бұл болбайды, ел менен сүйлөшүүбүз керек, кагылайындар. Ел менен бирге жүрүш керек. Анандағы бір элементарный нәрсе. Сай десең сайда сырıyor, тоо десең тоуда сырıyor, жолдун эки жагы сырıyor. Бизге асфальт берели, кумду шелебели асфальт кыла берсек болбойбу. Ушуга мен таң каламын да вот. Башка мамлекеттерде 2000 километрден поезда ешанындырды ап келип асфальт кылат, төгүп туруп. Бизде турбайбы жан жакабызда? Ушуну бир баштай турган азамат керек, жанагындай көчөдө эл менен бирге жүрө турган азаматтар керек. Эми чегара маселесин. Мына биздин 5 ата мурда өткөн Молдо Жума деген болгон. Молдо Жума Көкташтан, Кова, Чустан, Касансайдан барыбыз каттаганбыз. Чустун ар жагында Молдо Жума деген атабыздын бүтүн теңкурлары ошол жерде. Көрүстанда калып калды, Өзбекстанда. Шаякыпбай деген чоң аталар болчу. Савлотбай, Шаякыпбай деген. Шаякыпбайдын мүрзөсү азыр бир карыштай үйүнүн астыда бар, ошол жерде калып калды. Бүт мүрзөлөрүбүз калып калды. Буга себеп эмне? Бакиев Эгемберди деген айылыбызда 22 жыл иштеди, айыл башчы болуп. Эми ошол өзү географ болчу, барыңыздар билесиздер. Бул киши айтчу. Ар 5 жылда Орта Азиядан бизге жер тууралуу карта келип турган. Ошол картада bir чачтын кылындай географический масштабта 2 километрге, 2,5 километрге туура келген. Ар 5 жылда эски картаны алып кетип, жаңы картаны бизге таштап кеткен. Ошондо биздин архитекторлар, баягы чегараны, жерди караган, биздин специалисттер bir чачтын кылындай эме уже 2 километрди алып кеткен, улам кире берген. Кийинки 5 жылдыкта кире берген дагы эле. Масштаб боюнча bir чачтын кылы деген ошону айнекке коюп, картаны картага салыштырып, биздин спецтер албаган ошондой кылып. Жолбузу коунтарбыз, жанагы жаңак мейизибиз менен келгенбиз, биши кылып биз аны көрбөгөнбүз. Ушундетти улам жерди алдыртып отурганбыз. Мына азыр Ковада дагы пансионат барбы, лагерь барбы, бар Өзбекстандын четинде калды. Азыр жөнөкөй гана биз bir kişinin algan uçaskasının içi menен Көкташка барып атабыз. Бул да биздин көйгөй да. Не кылалы? Эми ошолорго ким күнөөлүү? Ол турган кеп. Эми айтып атамын. Бул аксакалды дагы Садыр Жапаров болобу, башкасы болобу. Барып бириксин дейм да. Анан Россияда жүрдүк, балдар, кыздар менен жылда обсуждение барып, мисалы Мадымаров аксакал 2 жолу 2-4 жылдыкта барды. Ошондон ноокаттык бир кичкенекей бала чыгып туруп суроо берди. Мына сиздер деди Ташиев менен bir 4 адам биригипсиздер. Сиздер элдин көйгөйүн мамлекеттин адамысыңар. Силер ушу төртөөңүздөр биригип жакшынакай бир иш кылсаңыздар болбойбу. Ушу менен биригесиздерби деди. Биригебиз деди. Тигилер келгенде 2 айдан кийин төртөө 4 жака кетти ушу менен. Мына ошон үчүн баалык деген эмес, бу хандыктар бийликти биргеликте чечишибиз керек. Асан да өзүбүздүкү, Ташмат, Эшмат да өзүбүздүкү, сиз айткандай. Сиз да жакшы пикириңизди ортого салып, алды ортого салып, биз эл карап турабыз сиздердин жакшылыгыңыздарды. Ушуну гана карап турабыз. Биз шуну күтөбүз сиздерден. Шуну күтөбүз. Ырыс алды ынтымак дейт. Birinci çoңдор сиздер ынтымактуу болуп, элдин келечегин ойлоп, жанагы компьютерде отура бербестен, мына каравандын центрине бирөөдү коюп, Алауканын центрине бирөөдү коюп, иш болуп аткан жерге видикти коюп, сиздер көчөдө бизди кабыл алыңыздар. Биз иштейли. Анан Жаллабаттан тендер боюнча утуп келди деп биздин арыктарыбызды салып атат. Ушул аксынын эли жокпу? Алауканын айылынын эли жокпу? Ошол арык кура турган же латок кое турган. Тендер деген эмени жок кылалычы, туугандар, мен ушундай ойлойм да мен. Өзүбүздүн эл куруп атпайбыз, асфальтты дагы, үйдү дагы, башканы дагы.
Ошону айтып атам дейм. Муну дагы бөлүшүп жейбем, мен кайдан билдим эми. Балдар эми түшүнүп эле турасыздар барыңыздар. Эми мындан ары элдин атынан, өзүм личный атымдан Бусан Асановичке эмне дейбиз? Келген кадамыңыз жакшы болсун. Элибизге, журтубузга жакшылык алып келсин. Болду. Жигиттерден омат кетпесин. Үйүбүздөн куту береке кетпесин. Заманыбыз тынчтыкта болсун. Кыркалап кыз чыгарып, урматтап, уул үйлөп, күжүрмөн жигиттерибиз алга дайым жүрсүн. Энелерибиз аман болсун, аксакал аталарыбыз аман болсун, журтубуз аман болсун. Үйдөн кол көтөргөндөрдүн барына чоң-чоң оматтарды, ийгилик иштерди каалайбыз. Амин. Рахмат барыңыздарга. Бербеттин өмүндө берекелүү жер. Азыр Кабан аябай жакшы сөз айтты. Кандай гана талапкер болбосун, мен өзүмдү айтайын, менден 10 эсе жакшы билет экенсиз. Ошон үчүн лидер кандай болуш керек? Лидер өзүмчүл, алдындагы кандайдыр бир ууш топтун гана сөзүн укпастан, сиз айткандай аралап жүрөбү, ат үстүндө жүрөбү, эл менен баарлаш керек. Элден чыккан, элден көсөм эч ким жок. Сизди толук колдоп кетем. Баякы айтылган сөзүңүзгө мен өтө сыйлайм. Аттарын атабай коеюн. Бирок сиз айтып кеттиңиз, мына Садыр Нуркожоевич, Адахам Кимсанбаевич, Камчыбек Кыдыршаевич деп мурунку. Азыр деле көп айтып атат. Мына Каныбек, Равшан көп арасында. Улук Кочкоров бар, жаштар, Бакыт Калмаматов, Канат Исаевдер бар. Эми сиз ошолордун арасында белгилүү адам 1-2-3-4 айтып, биригүү боюнча айттыңыз. Бардыгы чыккан талапкер бул кыргыздын, ушу жалпы кыргызстандардын уулу, азамат уулдары. Биз сөзсүз биригүү качан болот? Бир гана жигит адам бир сүйлөш керек. Бүгүн айттыңбы? Эртең, анын эртеси 1 жылдан кийин ошо сөздөн кайтпаш керек. Хан ошон үчүн элибизде айтат, бир сүйлөйт деп. Экинчи учуру, мен деген жөнөкөйлүү лидер айткан сөзү менен жасаган иши дал келиш керек. Кооз сүйлөп, макалдарды айтып, башкача кылып туруп, жасаган ишиң башкача болсо, биз бири-бирибизди убактынча алдашыбыз керек. Мүмкүн пенде катары, бирок биз жаратканды алдай албайбыз. Күндөр келет, ошол жака барганда жооп өтө катуу болот. Мен дагы сиздерге, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу аксели, суранчыларды кабыл алдым. Бирок учуру келет анын дагы бир күнү. Сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күнү мен бир жаратканга, экинчи жалпы кыргызстандыктарга ишенип чыктым. Менин аркамда турган бир топ, бир күч жок. Бардыгы. Бир дагы белгилүү саясатчы жок. Жөнөкөй мына иниме окшогон ушундай балдар. Мен ошон үчүн ушундай жолго аттандым. Учуру келет, ишеничиңерди актайм. Мен жашоом, мен да 50дөн өттүм. Анча-мынчаны көрдүм агалар. Кыйынчылыгындагы, жакшылыгында. Бирок Кудайга шүгүр. Ден соолук бар бүгүнкүдөй. Келечекте мындан ары мен элим менен бирге болом. Мен ишенип, ошол 10 январь күнү буюрса, сиздер жапа-тырмак болуп барып, чын жүрөк менен, бир ар-намыс менен өзүңөрдүн добушуңарды берет деген ишеничтемин. Мен ак кызматым кылып, ишеничиңерди актаймын. Karadın kadın tarazın ketmesi öyle teğen beyaz uzun ömür uluk suyu şu kursan iniske bak talay güç kuvvet peşineli yarak önü özüp Kırgızistan'ı yaxşı insanlardan Kırgızistan uçki keleşeğin keng olup önü östürüp o tilekten şimdi. Var bozun